Биздин партнерлорубуз болот Екатеринбургда. Хавал F7 вообще неубиваемый машина. Могу машина жаман, бул машина жакшы деп эксперттерибиз дагы бар да, диван эксперттерим бар. Бардык машиналар, биякта турган машиналар баары жакшы состояниеда. Когда так говоришь, вот сразу начинают: нет, это Китай, это Китай. Баарыбыз билебиз, оруп калышыбыз мүмкүн, аккаунтубуз жабылып калышы мүмкүн, демек права лишен болуп калышы мүмкүн. Арендада кылып чыгарып берсек, же арендадан азык кылып чыгарып берсек машиналарды өзүбүздүн клиенттерибизге, любой ситуацияда арендага берип болса машинаны өзү алып калат да. Камриге салыштырганда, К5-га салыштырганда Ариза просто на голову выше экен. Комфорт плюска кирет. Бул уже ким китайцтерди жактырып алгандар. Шкода, пожалуйста. Ушул жерде сервисиңер бар турабы? Assalamu alaikum, урматтуу профессионалский YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Екатеринбург шаарга Лимонго келгенбиз. Азыр менин алдымда Аскат Тукамдын келинчеги болот, Айтолкун. Плотникова 58 таксопаркта. Аскатты баарыңыздар таанысаңыздар керек. Екатеринбургда өзүнүн таксопаркы бар, автосервиси бар. Азыр вот сіздерге биякта кайсы машиналар бар, кандай бааларда берилип атат, кандай условияда кандай машиналар бар экенин көрсөтүп коелу деп атабыз. Если Екатеринбургда клиенттерибиз болсо, желающийлер болсо, пожалуйста, ушул жерге биздин партнерлорубуз болот Екатеринбургда келип, жакшы условияда жакшы машиналарды алып кетсеңиздер болот. Парк уверенный, уже 2 жылдан бери бирге иштешебиз. YouTube каналыбыздын видеолорун мурунку 1 жыл 6 ай мурун чыккан видеолорду көрсөңүздөр, Аскаттын өзүнүн видеолору бар. Итак, Айтолкун, канча жылдан бери иштеп жүрөсүңөр биякта? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Биз өзү негизи Екатеринбургда 17-жылдан бери жашайбыз. 18-жылдан баштап биз уже машиналарды арендага берип, выкупка берип иштеп баштаганбыз. Азыр бизден уже машинаны өздөрүнө өткөрүп алган балдар бар, көп. Жакшы. Екатеринбургда азыр кандай десем, проездым. Азыр Кыргызстанга кетип атабыз. Китай менен Кореянын договорлорун составить этип, ал жактан дагы машина алып келгенге кетип атабыз. Сиздерге наперед информация, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Кече бүгүн 2 күн Яндекстин Екатеринбург шаарында конференциясы болгон. Вот, бүгүн крайний день, конференция бүткөндөн кийин, кудай кааласа 2 күндөн кийин Кыргызстанга барып, ал жакта дагы возможно, азыр баарыңыздар билесиздер, биякта машиналар кымбаттап, биякта арзаныраак, может, получится договор составить дегендей. Итак, машиналар боюнча берде кайсы машинадан баштайлы? Давайте Хавал Джулиондон баштайлы. Хавал F7ден баштайлы. Самый популярный Хавал F7, вообще неубиваемый машина. Өзүңүздөр билесиздер, по-моему, биздин парктар биринчи парк болгон. Одни из первых парков, да, которые вот именно Хавал F7-дерди даже Яндекстагы билбейт эди Москвадачы, комфортто иштеп жүргөн маалда алганбыз да. Өтө жакшы условияда алган элек. Бүгүнкү күндө лично биздин паркыбызда Хавалдардын 300 000 пробегтер ашкандары бар да. Не то, что там жалоба эмес, даже колодкаларын айтсам эсимде жок да, вот редко алмаштырабызчы. Өтө жакшы көрсөттү машина өзүнү. Бүгүнкү күндө, по-моему, любой YouTube'ка кирип Хавал F7 деп жазсаңыздар, самый надежный, самый живучий, самый комфортный Хавал F7 деп чыгат китайцтерден. Это действительно так. Допустим, Ариза 8 Хавал Джулион тоже себя хорошо показал, но Хавал F7 все-таки более живучий көрсөттү өзүн үчүн. Бир дагы машина биздин лично өзүбүздүн паркта Москвада где-то бир 150 Хавал болушу мүмкүн. Азыр плюс-минус точно эсимде жок, но бир дагы коробкасы проблема или двигательден проблема вообще бир дагы уккан жокмун. Эгерде урматтуу көрүүчүлөрүбүз, вот
көбүнчө биздин водительдерибиз, особенно Москвада, китайцтерден до сих пор коркушат. Хотя уже 2-3 жылдан бери уже китайцтерде жүрөбүз, коркушат. И могул машина жаман, бул машина жакшы деп эксперттерибиз дагы бар да, диван эксперттерим бар. Если действительно хавал минген көрүүчүлөрүбүз болсо, какой-то проблемасы чыккан болсо айтып койгула, может биз билбей турбуз, да. Вот. Теперь по условиям. Условия боюнча хавал F7, получается у нас 300 000 первоначальный взносу, айына 88 000ден 36 айга берилип атат экен, туурабы? Бул машина азыр арендада канчадан турат күнүнө? Эс жөн арендага минсе. Жөн эле арендага минсе 3000ден берилет. Получается, по сути, азыр 90 000 аренда. 90 000 айына. А выкупной, под выкуп 88 000 болду. 88ден болуп калды. Мына туугандар, эми выкуп өзү ушундай болуш керек, по идее. Либо арендага жакын, арендадан дагы аз болсо жакшы болот. Эмне үчүн? Азыр биз көбүнчө машиналарды Москвада выкупта чыгарганда аракет кылып атабыз. Ежемесячный платежы арендага ровный болуп, же болбосо арендадан бир аз азыраак болсо жакшы болот деп ошентип чыгарып атабыз. Потому что эми баарыбыз билебиз, оруп калышыбыз мүмкүн, аккаунтубуз жабылып калышы мүмкүн, эми права лишен болуп калышы мүмкүн. 1 жыл, 2 жыл төлөп, машинаны уже иштей албай, айла жок башка адамга өткөрүп бериш керек болуп калбасын деп, арендада кылып чыгарып берсек, же арендадан аз кылып чыгарып берсек машиналарды өзүбүздүн клиенттерибизге. Любой ситуацияда арендага берип болса, машинаны өзүгө алып калат да. Вот. Итак, хавал F7 комфорт комплектация. Комфорт комплектация. Машиналар баары бираз пробегтер менен экен туугандар. Недочёттор бар, там в виде вот повреждения бампера, незначительный, да. Так в целом бардык машиналар, биякта турган машиналар баары жакшы состоянияда. Өзүңүздөр келип көрсөңүздөр болот. Пробегтери дагы 20 000, 30 000, 15 000, 10 000, 40 000 ушундай пробегтер менен. Машиналар биттек, получается, комфорт комплектацияда, мультируль, задняя камера, парктроники, электроприводы, зеркал, таксиге. В принципе, полностью все необходимое бар. Так, получается, биякта ак цветте и бело-желтый сериялар бар экен. Баалар одинаковый машиналарда. Бул жакта хавал Жулион, хавал F7дер 2023 жылкылар. Хавал Жулион 2022 жылкы. Поэтому бунун первоначальный взносу 250 000. Айына также 88 000ден. 88 000ден. Так, ачып көрөлү. Хавал Жулионду туугандар барыңыздар тоже билсеңиздер керек. Тоже, по-моему, комфорт комплектация болуп эсептелет бу. Мультируль, электропривод зеркал, автохолд, круиз-контроль. В общем, таксиге бесключевой доступтар бар. Все необходимые функциялары бар. Хавал Жулиондор комплектациясы эсинде? Средняя комплектация, максималка эмес да? Средняя комплектация. Так, дальше бул жакта азыр 2 Ariza 8-лор. Ariza 8-лор биринчи чыкканда убийца Camry, убийца Sonata K5 десе баары ишенбейт эле. 1 жыл өттү, 1 жылда уже машина өздөрүн көрсөтүштү. Аризалардан 100 000 пробегтен аштыкандары тоже бар. Бизде Москвада, по крайней мере, то же самое, вообще эч нерсе кылган жокпуз. Ачык эле да, вот просто май-сай фильтрлерини, возможно, колодканы алмаштырып атканбыз, уже датчиктер көрсөтүп калганда. А так никаких проблем от этих машин тоже не было, да. И действительно, Камриге салыштырганда, К5-га салыштырганда, Ariza просто на голову выше экен. Мен өзүмдө 3-5 Камрим бар эле, последний кузовта. Ошол машинаны мен реально едит деп ойлойт элем да. Буга отургандан кийин я понял то, что даже 3.5 0-100-до 3.5 Камри дагы калып атат да. А? Хейт кылышат дейм. Когда так говоришь, вот сразу начинают: нет, это Китай. Андай болгону менен комфорт, там, тяговитость, живучесть. Блин, не знаю. Вот мен точно бар жокту сравнениеда можно познать, да, орустар айтмакчы.
Бунан мурда Аризада мурун К5 бар эле, тоже вот последний кузовта, Камри бар эле, тоже последний кузовта. Ар бир машиналарда где-то 8 ай, 1 жыл миндим, да? И точно могу сказать то, что Ариза вообще на голову выше, да, чем все эти машины, да? Вот. Тем более, бяхта азыр был максимальной комплектациясы, да, в черном цвете. Аризаныкы получается 300 000 первоначальный взнос, айына 115 000, 115 000 36 айга берилип атат экен. И бул жакта максимальный комплектациянын SE деген кузову дагы бар, индекс SE, отличается, получается, бяхта цветом салона и цветом кузова, да? Салон ушундай ак цветте, это вообще максималканын индивидуальный комплектациясы деп эсептелет, примерно так. Бул жерде туугандар машинада азыр комплектациясында эмне бар экенин перечислять этип бүтпөйбүз да, өтө көп убактыңыздарды алып коебуз. Бар жоктар, жок нерсе жок деп, кандай реально у него все машина өзү адаптивный круиз контроль менен өзү токтоп, өзү ускоряться этип, өзү полосаны кармап, очень комфортный машина. Аркасынан көрсөтүп коелу. Берки машина менен салыштырганда просто цвети менен отличается. Берде ак цвет салон, ар жакта кара цвет салон болуп атат. Но при этом баалары ям разный болуп атат. Бул жакта получается 118 000 болот экен 36 айга, наркысы 115 000 36 айга болуп атат туугандар. И если не ошибаюсь, Ариза Екатеринбургда бизнес-класста жүрөт, туурабы? Вот. Бизде комфорт плюста жүрөт, но биякта уже бизнес-класс экен туугандар. Итак, и еще у нас кайсы машина калды? Rapid калды, да? Rapid. M-Grand. Geely M-Grand. Кстати, биз Geely M-Grand'тарды пока ала элек. Канча болду алганыңар? Мартта чыккан салондон. И как себя машина показала? Жакшы. Никаких нареканий, никаких проблем. Все нормально, да? Такси паркта биздин баягы азыр профсоюзга кошулган парктарда да уже M-Grand'тары бар экен. Китайцы тоже азыр напрямую M-Grand'тарды предлагать этишип атат. Возможно, получится, да, тоже нам привезти их. Но все пока хвалят машину. Пока хвалят. Биякта азыр комфорт плюс бизнес кайсыда иштешет? Комфорт плюска кирет. M-Grand комфорт плюска. Немеде кыргыздар пока билбейт окшойт, бирок орустардын арасында M-Grand'ты сурагандар аябай көп да. Именно M-Grand'ты сурап ушул машина барбы деп чалгандар көп. Орустар билесиң го, жанагы биз Nissan Almera дегендер, там, или Ford Focus бандай, ошол машиналарды көп билишет го алар бизге караганда. И если орустар өздөрү M-Grand'ты көп сураган болсо, скорее всего, уже минип көрүшүп, анализ кылышып сурашып атат. Значит, уже хорошая машина, да? Ну, итак, M-Grand кандай комплектацияда? Средняя. Средняя комплектация. Кроличь. Ну, в принципе, таксиде өзү максимальная комплектация, прям индивидуально желающие только на самом деле алышат. А так, средняя комплектация это нормальная цена, турал. И все, что необходимо таксиде иштегенге, и в принципе для комфортной езды бар жок. Китайские машиналарда даже средняя комплектация напичканный болот, бар билет. То же самое электропривод зеркал, мультируль, коробка автомат, автохолд, круиз-контроль. Я тут вместе бар экен, да, камера, я так понимаю, задний видтер бар. Парктроники, камера, задний вид, багажник. И комфорт плюс получается, да? Итак, тугандар был M-Grand 250 000 первоначальный взнос экен. Айына 88 000 36 айга экен. То же самое 36 айга берет. Также Hyundai Creta бар экен, тоже комфорт комплектация 250 000 также 72 000 30 айга экен. Rapid, Skoda Rapid. Skoda Rapid бияқта турат. Бул тоже любители, да, кто-то прям конкретно Skoda Rapid дешип келишет. Кандай ким Skoda издесе, вот Rapid бар. Бул Rapid'тин баасы 200 000 первоначальный взносу, айына 65 000 36 айга. Бул уже ким китайцтерди жактырып алгандар. Шкода, пожалуйста. Иногда бизде клиенттер чалып туруп, китайский машиналардан корккондор айтышат, только не китаец дешип. Да, мен чынын айтсам, всегда клиенттерге айтам, вот зря андай деп атасыңар, биз
жаман машина албайбыз. Өзүңөр билесиңер, количествода көп алып атканда жаман машинаны 5-6 машина жаман алып алсаңар, бузулса уже сразу бул аркага кетесиңер да, сразу деп. Да здравствует банкротство, в принципе, 5-6 айдан кийинчи. Поэтому макул, хорошо, вот если ким именно не китаец болсо, пожалуйста, Rapid бар экен. Rapid'тин баасы первоначальный взнос 200 000, айына 65 000ден 36 айга берилип атат экен. Экономда иштебей Екатеринбургда бияқта? Эконом и комфорт. Пожалуйста. Да, комфорт по 65 000, мне кажется, очень даже неплохая цена, по идее, а ежемесячный платеж. Так, первоначальный взнostор боюнча бөлүп берсе болобу, кандай условия бар первоначальный взносторго? Ооба, первоначальный взносту бөлүп берсе болот. Мисалы, эконом комфортторго 50 000ден жогору алып келсе сүйлөшөбүз. Чоңураак машиналарга желательно 100 000ден өйдө сүйлөшөбүз. Мисалы, комфорт плюс бизнес класстардыкы. Так, адресиңер Плотникова 58, город Екатеринбург. Ушул жерде сервисиңер бар туурабы? Получается, силер водитель сразу май-сай фильтрлерин алмаштырып, убактын албайт экенсиңер да, өзүлөрү издеп башка жака барып келбейт экен, на месте все делается, да? Итак, ушундай туугандар, кимге жакса, кимге машиналар керек болсо, уверенный парк издеп атса, пожалуйста, Айтолкунун алдыга келип, ушул жерде машинаны тандап, таксопаркка полный улап бересиңерби? Ооба, улап беребиз. Өзүбүз улайбыз, иштешет. Башка шаарларда машина иштесе болобу, болбойбу? Болот. Башка шаарларга чыкса болот да? По договоренности, а? По договоренности. Они нам заранее говорят, куда что. Ошондой туугандар, баарыңыздарга убактыңыздарды бөлгөндөрүңүзгө чоң рахмат. Екатеринбургда конференцияга өткөн немелеринен кадрларын киргизип коебуз. Ошондой, ким кааласа Екатеринбургда, пожалуйста, келгиле. Таксопарктын названиясы Омат. Билештешели. Любой момент чалыңыздар, номер телефонуңарды указ этип коебуз. Видеодо өзүңөр прямой чалып, полный маалымат алып алсаңар болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салам алейкум.